Туугандар, мен азыр психологияны дагы изилдеп окуп жүрөм. Анан сиздер менен бир өтө зарыл маалымат менен бөлүшкүм келди. Байкап көрсөк, эмне себептен көп учурда чоң эле акыл эстүү адамдар психикалык ооруларга кабылып жатат. Тез ачууланат, сабырсыз, чабып ийет, уруп ийет, өтө эле бир мындай корс болот, өзүн контролдой албайт. Же болбосо тескерисинче өтө эле уялчак, өтө эле тартынчак, өтө эле жоош болуп, элдер менен бир мындай контактка эч чыга албайт да. Анткени көбүнчө учурда ошол адамдар кичинекей кезинде, балалык кезинде ата-энеси тарабынан же болбосо ким менен өсүп кала турган болсо ошол туугандары тарабынан бир травмаларга дуушар болушат экен. Кандай? Мисалы үчүн ата-энеси менен жашаганда, эгерде ата-энеси дайыма эле уруша берсе, дайыма ура берсе, дайыма бир кагып силкей берсе, сөздөрү менен адамды бир басынса, ошол баланы басынса, сен эчтекеге жарабайсың, сен колуңан эч нерсе келбейт, сен эшексиң, өлүп кал, жашабагыр деп адамдын өзүнө болгон ишенимин басынтып, ошол адамды, ошол кичинекей баланы коркутуп, үркүтүп бергендиктен адамдар ошондой психикалык травмаларга дуушар болот экен. Көбүнчө учурда дагы кайсыл себептен болот? Ата-энеси ичсе, ата-энеси ичет, үйгө келип уруш, чатак болот, кичинекей бала ошонун бардыгын көрөт, жаан токтото албай, ыйлайт, депрессия болот, ошол себептен дагы травмага дуушар болот. Ичип келип ата-энеси урушса, мушташса, сөксө, үйдүн баарын талкалап, же болбосо өтө эле дайыма баласын сабай берсе, же болбосо ушул нерсе дагы болот экен, сексуалдык тийишүүлөргө дагы дуушар болот экен. Кичинекей бала болобу, кичинекей кыздар болобу, туугандары менен жашап калганда, аралашып калганда, ошол сыяктуу нерселер адамдын ички мындай аң сезиминде калат экен дагы, бирок ошол адам өзү билбейт. Кийин ушундай бир ооруларга, жанагында мен атап кеткен ушундай бир ооруларга эмне себептен кабылдын билбейт. Анан качан бир күчтүү бир психологдор менен айлап, балким кээбирлер жылдап изилдеп отуруп, анан психологдор ошол нерсени таап берет экен да. Эмне себептен бул эч бир жашоосунда ушундай бир кыйынчылыктарга дуушар болуп атат азыркы учурда, же болбосо сабырсыз, же болбосо ачууланат, өзү бир психикалык жактан бир ооруга кабылданган. Ошол кичинекей кезинде ошондой бир нерселерге, травмаларга дуушар болгондуктан адамдар эч бир жарабайт, эч бир өспөй калып атат. Эч бир өзүнө ишенүү, бир мындай бир нерсеге жетишүү, же үй бүлөлүк жактан бир ушундай бир түшүнбөстүктөр, дайыма бир конфликттер, өзүнүн мындайча айтканда, жалпысынан айтканда, адамдын бактысыз болуп калуусуна көбүнчө учурда кичинекей кезинде, балалык кезиндеги берилген тарбия, эмне нерсени көргөн, ошол нерселердин себебинен анан адам болот экен. Адам инсан болобу, адам бир өсөбү, бир ийгиликтерге жетеби, же болбосо тескерисинче өзү ооруп калабы. Көбүнчө учурда жанагындай наркоман болуп кеткендер, ичип кеткендер, же болбосо башка адамдарга бир ушундай корс, бир ички дүйнөсүндө бир эч кандай бир мээримдүүлүк жок болуусу, бул көбүнчө учурда кичинекей кездеги травмалардын кесепетинен болот экен. Ошондуктан балдарыбызга өтө бир жумшак мамиле, өтө бир аларга дос болойлу, аларга корс мамиле көрсөтпөйлү, уруп, согуп, кагып, силкип, Кудай сактасын, ичип келип, кээ бир эркектер аялдары менен мушташат, сабайт, бүт баары кичинекей балдарынын көзүнчө.
кээ бир учурларда жана мен айтып кеткендей сексуалдык жактан тийишлөргө дуушар болот экен. Ошол нерселерден биз балдарыбызды сактап, аларга туура тарбия берип, туура сөздөрдү айтып, аларга туура багыт берип кетсек, ошондо иншалла биздин балдарыбыз келечекте бир чоң инсандар болот жана өздөрү үлгүлүү үй бүлө куруп, өз балдарына туура тарбия бере алат.